Салам алейкум, кыргыздар. Эсен аман жатасыңарбы? Анан ысыкта эзилип, майлар эрип, былчылдап, журкандын асты чылпылдап башыңар аман болсо, анда дал иши сүйлөшөлү. Дүйнөдө ар кандай окуялар болуп, биринин артынан экинчиси таң калтырып, өзүбүздүн жеке келечегибиз эле эмес, даже мамлекеттин келечеги эмес. Ушу планетанын келечеги эмне болот деген сарсанаадан балейин жаман иммунка түшөт го. Каяка барып атабыз, эмне болуп атабыз? Вообще фиг понять да, бирок баягы эле бир кулагыңардан кирип, экинчи кулагыңардан чыгып аткан силерди жүдөткөн эле коронавирус деген сөз айтайын дегеним. Бирок ошол сөздүн ар жагында өмүрдү өткөрүүчү проблемалар чыгып атпайбы? Ошон үчүн бүгүн да чыгып калдым силерге баягы нерселерди эскертип коеюн деп. Кыргыздар, кырылып кала электе маска тагынып, антисептик колдонуп, кичине дистанция сактайлы. Карасам эле былчылдашып, өбүшүп, кучакташып жыргап эле жүрөсүңөр. Анан жанакы вакцинациядан да сөзсүз өткүлө ар кандай фейковый информациялар жүрөт. Аларга ишенбегиле. Силерге ден соолук керекпи же кереги жокпу вообще? Ё-моё. Коллективный иммунитет дегенди уктуңар беле? Негизи эле ушу кыргыздын менталитетинде билен жоюлбайт го дейм. Ооруп атканда, өлөргө бир кадам калганда анан больницага жетмейчи. Ошонун кичине алдын алып, ойлонуп, мени включать этип дегендейчи. Тип сактанып койсок кичине оорубай калат окшойбуз деген сыяктуу дагы гипотезалардан жүргүзүп койгула. Айтайын дегеним ушул, давайте маска тагынгыла, антисептик пыш-пыш, дистанция куш-куш деп койду. Так что давай, обязательно өзүңөрдү карагыла. Дүйнөдө ар кандай окуялар боло берет, саясат ары бери секире берет, бирок ден соолук керек да, кыргыз кырылып калбайлы. Өзүңөрдү карагыла, давайте, обязательно дистанция, уктуңарбы?